Атай Төлөбердиева деген колдонуучу боорду май басса дагы лечение албаса боордун рак оорусуна алып барабы дейт. Боорду май басканда. Албетте бизде азыркы учурда бул актуалдуу проблемалардын бири. Азыркы учурда Кыргызстандын ар бир экинчи жаш өсүүсүндө ушул жашкары дебей ушул неалкогольная жировая болезнь деп коебуз да. НАЖП деп мында аталат, кыскача айтылышы, орусчанын кыскартылган түрү. Ушул май баскандагы бул проблема. Бул ошол оокаттын тануунун туура эмес, өзүнө туура эмес нерациональный питание, нездоровый питаниеден келип чыгып атат да. Мен баягы жогоруда айткан бүт тамактардын туура эмес тамактануу, ошолордун контроль болбогондон ушул ооруларга келип жатабыз. Андан сырткары албетте гиподинамия. Биз көбүнчө отуруп иштеген жумуштарга көнүп калдык. Аз кыймылдуулук. Биз тамакты, майлуу тамактар көп жейбиз, туздуу, куурулган ушундай тамактар экологически нечистый деп айтатам да. Анан аны жегенден кийин калориясы көп тамактарга көнүп калдык да. Анын расход энергиябыз бизде аз. Ошонон келип чыгып атат да. Анткени биз көп жейбиз, расходубуз энергияны жасабайбыз. Бул гиподинамия, бул азыркы бул мировой дүйнөлүк проблемалардын бири болуп эсептелинет. Албетте боорду май басканда дарылаш керек, врачка көрүнүү керек. Анын өзүнүн бирок эми айырмасы гепатиттерден албетте клиникада айырмаланат. Ал жерде мындай бир биз бат сиррозго өткөнүн көрбөйбүз, бирок сиррозго өтүп койгончо албетте 3-4 степень стадияларында бар.